аябай жакшы көрөм. Анан кийин ал мени үйрөтөт тиккенге. Мен карап, анан кийин кичине үйрөнүп калгам. Биз мамам, мен, тайнем гулять эткенбиз, концерттерге барганбыз. Анан кийин ошол жактан тайнем мага конфет, печенье, мороженое алып берген. Биз батутка барганбыз. Дагы фонтандын айланасында айланып, анан кийин мамам менен тайнем сүйлөшүп атканда мен кыздар менен таанышып ойногом. Мен ага конокко дайыма келем, ал деле мага келет дайыма. Мен аны аябай жакшы көрөм. Жогорудагы сөз кичинекей Айназиктин тайенеси жөнүндөгү баяны. Айназиктин тайенеси элибиздин нарк наслин жүрөгүндө сактаган, карылык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн Мамбетсадыкова Асия апа. Ал 1936-жылы Кочкор районуна караштуу Кум дөбө айылында төрөлгөн. Энем болсо 41-жылы согуш мезгилинде каза болгон, өзүмдүн апам. Атам болсо 51-жылы мен 14 жашка чыкканда каза болгон. Анан 5 жашыман турмушка чыкканга чейин өзүмдүн эң улуу бир тууган эжем Кочкор айылына алып келип туруп багып, мени окутуп тарбиялаган. Мен Кочкордо Калилин атындагы орто мектеп деген мектеп бар болчу. Ошол мектептен 9-класска чейин окугам. Анан 10-класстан баштап ушул Бишкек шаарындагы Маяковский атындагы кыз келиндер окуу жайы бар болчу. Ал кезде училище болчу. Анан 1953-жылдан баштап ал окуу жайы педагогический институт болгон. Мен ошол педагогикалык институтка өтүп, ошонун тарых факультетин бүтүргөм 58-жылы. Ал эми 1956-жылы турмушка чыккам. Турмушка чыккан жолдошум дагы Кочкорлук болгон. Жолдошумдун бир тууган карындашы менин 2-класстан баштап бирге окуган подружкам болчу, тең тушум болчу да. Анан ошол тең тушумдун агасына чыккам. Кыскасы мен ошону көз алдында чоңоюп жүрүп, анан кийин бойго жеткенде ошол жолдошума турмушка чыккам. Жолдошум болсо медициналык институтту бүткөн, врач болгон. Турмушумда мен өзүмдүн барган жериме абдан бактылуу жашагам. Менин ошол кайнене кайната болгон адамдар өз атамдай мамиле жасашкан мага. Мен өзүмдүн ата-энемди ошолор аркылуу билбей да калгам, сезбей калгам. Атасы жок, энеси жок кыздай болуп өспөй бактылуу жашагам. Мен эжем жестем себепкер болгон. Мени ошондой бактылуу багышкан. Анан кийинки барып турмушка чыккан жеримдеги кайнене кайнатам дагы өзүнүн кызы менен өмүр бою подружка болуп жүргөндүкүбү же билбейм, өз кызындай кабыл алышкан. А мен өз ата-анамдай кабыл алып калгам. Ошо өз ата-анамдай сезчүмүн, өз энемдей сезчүмүн. Өзүмдүн жашоомго мен нааразы эмесмин, бактылуу жашадым. Өмүрүн келечек муундарды тарбиялоого арнаган каарманыбыз 20 жыл мектепте иштеп, андан соң Кочкор районунун Борборунда номер 1 бала бакчада эмгектенет. Бул убакыт аралыгында ал эмгектеги артыкчылыгы үчүн медаль, СССР эл агартуу министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланат. Эл агартуу отличниги наамына татыйт. 79-жылы эме болгондо симпозиум. Дүйнө жүзүнөн бүт делегаттар келген, келмек Кочкоргочу. Анан бизде эл баатыры Курчубек Акназарович деген биринчи секретарь айкым болчу. Ушул чогултту бизди, мекеменин жетекчилерин. Кана симпозиум болгон атат, бизге дүйнө жүзүнөн делегациялар келген атат. Биз ошондо кайсы жерлерди көрсөтөлү. Мисалы үчүн кайсы чарбадан, кайсы кашарды, кайсы мекемени кайсыны көрсөтөбүз. Сүт заводун тигини унубу деп
эме кеңешме өткөрүп атат да. Анан отуруп ойлонуп кеттим. Анан детсад көрсөтөбүз десе, менин детсадым номер 1 район центринде детсадда кантип көрсөтөбүз ошону деп ойлоп кеттим да. Же музыкальный залы жок, же спорт залы жок, ушундай жөнөкөй эле эски типичный эмеде жашаса деп. Анан мен кол көтөрсөм, мен туруп эмне болду деди. Чоң залда жыйналышып өтүп атканда анан мен айттым, Корчубек Акназарович, башка көрсөтсөңөр да биздин детсадты көрсөтө көрбөгүлө. Биздин детсадка алып барсаңыз баары таң калышат, анткени колхоз совхоздогу косуп аккан сарай биздикинен өйдө да. Анан биз жылдың болобуз дедим. Хорошо деп туруп, давай жазгыла деп жаздырып койду. Бирок алып келип көрсөткөн жок. Ал симпозиум болуп кетери менен бизге Беловодскийден ремонт жасаган мекемен келе баштады. Келип анан ремонт жасап бүттү. Бүтөрү менен эмнегедир эме болуп калды да, Кошкордо жана стихийный бедствие болуп жер титиреп калды. Ошондо биринчи очередь ошо детсадты киргизишти. Киргизип туруп анан кийин ошо менин суроом боюнча ошо жерге чоң типтеги 280 балалык детсад курушту, куруп беришти. Аны куруп, анан ички оборудованиясын бүт сүйлөшүп, универсальный базадан ар бир группага ылайыктуу гарнитур, мебель, жанагы постельный принадлежность баарын алып келдим. Баарын толуктап коюп, анан Овлонубуз жанагы Капар Кыдыралиев келип көрдү. Көрүп туруп, ой, сенин детсадың аябай жакшы болгон турбайбы, облуска көрсөтөбүз, семинар өтөсүң деп. Анан облустан алып келип туруп, анан кийин семинар өтүп, бүт тарбиячы методисттерин алып келип көрсөтүп чыгып туруп, анан чоң райком залына барып жыйналыш өткөзүп мактап кетишти. Анан ошондон кийин жанагы эмгектеги артыкчылыгын алып калдым, сыйлыкты. Анан ошол детсад азыр Кочкордо мен көптөн бери бара элекмин, кандай акыбалга келип калды. Ошонун ичине мисалы үчүн ар бир группага телевизор алып берейин десем, перечисление менен жатпайт экен. Бербей койду, эч ким уруксат бербей. Анан аяка бардым, бияка барып чуркап жүрүп, анан кийин ошону башка бир жолун табышты да берди. Телевизорду алып бердим, баардыгын штораны мунун баарын алып берип, анан пенсияга чыктым 86-жылы. Анан эми ошондо чыксам дагы эле иштегим келет, карап отурамбы десем, жанагы базар экономикасы чыгып калбады, пенсияга чыктым. Анан Кочкордун универмагынан бир отделди алып туруп, ошол жерден магазин ачып, ошол жерде иштеп жүрдүм. 2003-жылга чейин, 2003-жылдан кийин анан бу шаарга келдим баламдын колуна. Анткени абашкам каса болуп калды да, ал врач болчу. Ооруп каса болуп калды. Анан бияка келдим. Анткени неберелерим баары шаарда окуп калышты да. Кыз күйөө, балам турса кыз күйөөгө эмне барам дедим. Каарманыбыз өмүрлүк жолдошу менен бирге бир уул, 7 кызды тарбиялап, Баатыр эне орденине татыктуу болду. Балдары жогорку билим алганын гана эмес, неберелеринин жетишкендиктери тууралуу Асия апа сыймыктануу менен айтат. Келиним дагы жогорку окуу жайын университетти бүткөн, өзүбүздүн Кочкорлук, өзүбүз көрүп билип жүргөн кызды бир бала болсоң, ушул көрүп билген кызды ал деп кеңеш бергенбиз. Өзүлөрү да бири-бирине жагыштуу үйлөнүшкөн. Кудайга шүгүр, мунун дагы 4 уулу бар. Менин 7 кызым болсо, булардын 4 уулу бар. Анан ошол балдарга дагы колуман келишинче берген тарбиямды кабыл алышты, тартиптүү болушту. Эч качан кеч бир жака кетип калып, бир жака түнөп калуу деген болгон эмес булар. Кайсы жака барасың суранышчу, ошо убакта келесиң дегенде келип турду. Мен эч тартиби боюнча капа кылышкан жок, окуусу боюнча капа кылышкан жок. Ал эми неберем, биринчи неберемди өзүм төрөлгөндө эле багып алганбыз, эркек бала 7 кыздан кийин көрдүк деп башкам экөөбүз. Аябай жакшы окуду, мектепте дайым почетто жүрдү. Анан мектепте Акселис аркылуу тесттен өтүп, Америкадан школду бүтүп келди, 12 классты. Анан дагы окуйм мен, окуумду дагы эметен магистратурага Америка барам дейт. Болуптур деп Америкага барды, магистратураны окуду. Анан Канадага барып, ал жерден дагы кошумча окуп жүрүп, анан Саскатун шаарында университетте иштеп калды ошол жерде, Канаданын Саскатун шаарында. Андан кийинки неберем дагы Канадада жолдош экөө барып иштеп, экөөнүн тең бири-бирден кыздары бар. Калган 3-чү неберем болсо бул жерде Билайында иштейт, ада үйлөнгөн, жакында балалуу болду.
4-нче неберем окусын бүтөрүн аш калды, бирок Россияда, асырынча Россияда иштеп ошол. Анан калган 3-7 кысымдан дагы неберелерим бар. Жакшынакай окуп, Турциядан тияк бияктан олимпиадаларды барып окуп келип аткандар, окуп атканы бар. Менин айтканымды аткарып турушту. Мен да алардын айтканын аткарып турдум. Бияка барып окуйм дейт, макул дейм. Себеби ишенич болуп калды да. Бул окубай эле булар басып кетип калбасын дегенде ишеничим кетирген жок. Окуйм деген окуусун бүтүштү, документин көрсөтүп атышты. Магистратура окуйм дейт, аны да окуп атышты. Кыздарым дагы баардыгы институтту бүттү. Физкультура институту бүткөнү гана жок, калганы бүтүштү. Карындашым менен аябайттык, кыз жакшы подружка болчумун 2-нчи класстан баштап. Аны экөөбүз тең эле байке деп жүрчүбүз. Эмил байкебиз деп, ал деле, мен деле. А деле ошондой мамиле кылчу, карындашындай. Ал өзүн чоң сезчү да 4 класс алды дагы неме. Бизди кичинекей кыз деп мындай, кичине кыздай мамиле кылчу. Анан качан институтка өткөндөн кийин анан эме чоңоюп көзүнө көрүнүп калдым го. Ошентип таанышып калдым да. Менин атасы дагы кызы менен чогуу жүрсөм, биз өзүбүз эле келин кылып алабыз деп баласына да айткан. Анан мен жана мени багып өстүргөн эжеси эме сүйлөшүшөт. Өзүбүзгө эле бергин, өзүбүз келин кылып алабыз деп. Алар мени аябай эметишти да. Эми мен байке катары бир туугандай мамиле кылса, ошондо жакшы көрүп жүрчүмүн да, бир туугандай көрүп эле. Анан алар болсо келин кылып алабыз, өзүбүз менен көрүп жүрдүк, кандай чоңойгонун, тартибин деп анан сурашса, мен эжесим башка эч кимге барбайсың, ошого барасың деп атпай. Болуптур деп ошого барып калгам. Мен деген 5-нчи класста окуп жүргөндө биздин үйгө келин болуп келген. Жеңем болсо ошо мен улуу эжем менен тең туш болуп, анан ошо байкем менен сүйлөшүп калып, анан биздин үйгө келин болуп келгенден бери эле келиндей болгон жок, кыздай болуп эле жүрдү. Бизге тең туш болду, жеңе болгон жок. Даже мындай жеңе деп айтпайбыз, ача деп айтчубуз да. Себеби ушундай жакшы тең туштук мамилелерибиз бар эле. Кыздар менен жакшы мамиле жасачу эле. Кийин эми Кудайдын буйругу экен, ушу биз нарында турган, байкемдер Кочкордо турганда, ушулардын үйүнө кирмеген өчү эмеспиз да. Себеби дайыма ошо эмнегедир бир энелик мээрим төркүнгө барып бир жакшы
сыйлап ушинтип турушчу да. Ошон үчүн мындай туз өтүп кетчү эмеспиз да. Айым ошол үйгө барып ал акыбалын сурап конок болуп ушинтип жакшы маанайда кетчүбүз. Атам болсо 100 жашка чыгып туруп кетти. Ошого чейин жеңим өз баласындай багып, батасын алып атамдын. Атам жеңим операция болуп Бишкекке жатып калыптыр, биз бир келсек. Анан кийин ушу атамдын бир ыйлаганы бар да. Мага апа эле ушундан көрө мен оорусамчы деп аябай ыйлады да. Эми ал ошол кишинин батасы аябай тийди жеңеме. Себеби баладай багып, эч жерин мындай кирдетпей, почти баладай эле бакты да. Анан эми жеңимдин аябай айкөлдүгү, бир туугандарга баарын текши көрүп, ушулардын жамандык жакшылыктарына тикесинен турат. Ошонусу менен аябай айырмалат да, ушу аябай тууганчыл. Анан бизди кыздарды болсо ушул бизге эне эле болуп калды. Мен неберелерим, балдарым баары мындай төөтө деп айтпайт да. Мындай тайыне деп айтышат баары тең. Небере чөбөрөлүү болгондо тим эле биринчи бизден сүйүнчүлөп ушундай болуп атат, эмне болуп атат деп ошончу да. Анан кийин эми акыркы жолу эле чөбөрөлүү болуп ушу жетине албай звонить этип ушундай чөбөрөлүү болдум деп. Анан биз да ал кишинин деген жакшылыгын дайыма деген биринчи бөлүшөбүз. Ашкам экөөбүз жетип барып поздравить этип, анан жеңеме күлүп айттым, жеңе азыр деген ушу келиндерди болсо энеси деген баласынын кыркычкычай үйүнө багат, ошого уруксаат берип кой десем күлдү. Анан күлбө, азыр ошондой болот. Сага деле жакшы болот, барып жылуу жумшак чоңоюп келет десем көрөйлү деп калган. Анан эмне дегенин билбейм. Ушундай бири-бирибизге ушундай совет берип, ушундай эметип жүрчүбүз да. Жакындарынын айтымында Асия апанын мүнөзүнүн калыптануусуна эжесинин, жездесинин жана сөзсүз түрдө кайын журтунун таасири чоң болгон. Чоң атабыздын таасири көп болгон, өзүнүн эжеси, жездесинин таасири көп болгон. Апабыз өзүнүн маегинде айтып кетпеди, мен эрте ата энемен айрылып, ушу эжем, жездемдин колунда калдым эле деп. Биз тай эжебизди эң улуусу болгондон кийин тайыне деп көнгөнбүз, тайыне дечүбүз. Та жездебизди тай ата дечүбүз. А кишилер чынында эле ушу эне аталык мээримин ушу энебизге да чачып, тайынебиз өзү төрөгөн эмес, бирок бир 20 чакты баланы асырап багып, тарбиялап өстүргөн. Анан а кишинин энелик мээрим балдарга көрсөткөндүгү ушу апабызга да өткөн болуш керек. 8 баланы төрөп, өстүрүп, бизге андан дагы жогорураак мээримин чачып, тарбиялап өстүрдү. Атабыз болсо өзү түбү көп үй бүлөлүү балада өскөн. Чоң атабыз Мамбет Садык 101-ге чыгып кайтыш болгон, а киши 15 бир туугандын эң улуусу эле. Анан ушу согуш убагында райисполкомдун председатели болуп Кочкордо иштеп жүрүп, киши 42-жылы өзүнүн айтышына караганда согуштун эң кыйын жылдары эле дейт. Эл ачарчылыктан кичине кайтыш боло баштаганын байкап, анткени элге камкордук көрүшү керек болчу. Ушу үрөндүк буудайдан элдин баягы үй бүлөнүн санына жараша таратып, калкты сактап калганга аракет кылган экен. Анан согуш убагынын шарты арыз түшүп, ошону менен эл душманы аталып, Сибирге айдалып, 4 жыл ушу Сибирде болуп, 46-жылы кайтып келди. Өзүнүн айтышына караганда мен деле кыйналган жокмун дейт аякта. Анткени кыргызга аякта жашоо оңой эле болду. Аттан коркпойсуңбу, жылкыдан коркпойсуңбу деп, ветсанитар болосуң деп, Ошчинден бир еврейге кошуп койду дейт. Мына ветврачыбыз деп көрсө, ал академик тери доктор экен. Еврей 4 жылда кишиден көп немени үйрөндүм дейт. Тамак аштан мындай
кемсинген жокмун, бир гана немем ошо үй бүлө менен алыс болдум 4 жыл деп айтып калчу. Анан ушу атабыздын жүрүш турушу, эл менен мамиле кылышы, өзү мындай бир чөйрө күтүшү, жана эркектин 3 журту бар дейт, ата журт, тай журт, кайын журт дейт, ошолорго мамиле кылышы бүт баары тең ушу биздин апабызга дагы атабызга дагы чоң үлгү болгон болуш керек. Аларды ошол адатты салтка айландырып, улап кеткенге аракет кылышып, аларды өздөрүнүн ошол чөйрөсүнө ошондой мамиле кылып, аны мурастык катары, баягы түбөлүк баалуулук катары бизге да балдарына өткөздү деп ойлойм. Бир убакта биздин үй бүлөдө ушу эркектен 4 муун жашап калдык. Мамбетсадык чоң атабыз, өзүбүздүн атабыз Эмил, мен, анан менин балдарым, 4 балам тең ушу чоң атасын көрүп, а кишини жетелеп чайга чакырып калышты. Анан кичүүлөрү элес буласыраак, чоңураагытары жакшы эле ушу чоң атасын эстеп калды. Эми-кечекти эскерүүлөрдү ар кайсы жакшы сапаттарын айтып калат. Ушу 100гө чыгып, акыры бир 19 күн жатты, ошого чейин таяк таянган жок киши. Орус, кыргыз тилинде кенен окуп жазчу, араб, фарс тилин билип, эки жактан Кытайдан кат келсе, сөзсүз ошо кишиге котормого алып келип турушчу. Анан мен ойлойм, мындай кийин мамлекеттик мектепте окубаса дагы медреседе 4 жыл окуган экен, бирок өзүнүн заманынын билимдүү адамдарынын бири болуш керек деп. Өзү Үркүндө 16-жылы 19га чыгып калган жигит экен. Ушу Үркүн жөнүндө эскерүүлөрү Кыргызстандын жана 5 томдугуна бир өзүнчө бөлүм болуп кирди. Автор катары өлөр өлгөнчөктү Советтик Кыргызстанга, Ала Тоо журналына макалаларды жазып берип жүрдү. Штаттан тышкары корреспонденти болуп, элдин арасында кадыр баркы бар эле. Мен бир айтып кете турган нерсе, ушу неберелеринин экөө, менин кичүү уулдарым карате менен машыгып, алектенип калышты. Бири Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болду, бири 2 жолу тең 2-нчи орун алды. Анан ушу кичүү балам жаңы шарт боюнча Нурбек уулу Улган деп жазылган эле. Бир күнү эле папа мен фамилиямы котортом деп калыптыр. Анан эмнеге десек, көрсө сени эч ким тааныбайт экен, биз экөөбүз келе айтсак, Кочкор районунда эмгек туусу деген гез чыкчу. Анан ушу абышкалар эмгек туусун окуп отуруп, биздин сынактан кийин болчу. Анан кийин окуп эле Нурбек уулу Улган деген чемпион болуптур, бул ким болду экен деп коюшту дейт. Анан биз кызыгып туруп калдык дейт. Анан Мамбет Садыков, Азамат деген, бул макемдин небереси турбайбы деп неметип калышты. Анан кийин мен ойлоп койдум, папамы көп киши тааный бербейт экен, чоң атабызды баары билет турбайбы деп. Анан ушинтип фамилиямы котором деп, чынында эле апасына жабышып атып, кайта фамилиясы Мамбет Садыков деп котортуп неметип алышты. Биз ага каршы болгон жокпуз, анткени фамилиясы ошо ата теги бир немеден келсе, менин оюмча ошо жакындыкка, биримдикке алып барат деген ой менен. Анан ошо атабыз чоң атабыз жөнүндө көп айтып атканым, чоң атабыздын ошо эмгегин, өзүнүн сыйлагандык кылып, апабыз аракет кылып чуркап жүрүп, аалы күчтүү кезде иштеп аткан кезде чуркап жүрүп Кочкордо 1-чи жолу референдум менен ушу чоң атабыздын аты бир көчөгө коюлду да, Өмүралиев Мамбет Садык атындагы көчө деп. Чынында эле эл барып бюллетень салып, ошонун ичинде бир чоң айылдын 40 000 адам жашайт Кочкор районунун центринде, борборунда. Ошолордон 7 гана бюллетень каршы чыккан экен. Анан биз күлүп, балдары атамдын душманы жок болуш керек, ушу 7 да ар бирибиздин бирден болсо биздин душмандар болуш керек, чоң атабыздын душмандары жок болуш керек деген бир сөздү кылып койдук, тамашалап. Анан эми апабыз айтып атпайбызбы, жанагынтип атабыз 9 тууган эле, кайта биз ошо папам менен 8 балалуу болду. Ушундай бир адат да, көп балалуу болгон. Көп балалуу болгондон кийин ар бирине эле көңүл буруш керек. Анан ата эне деген сөзсүз ушу кичине бирдемеси жүрбөй аткан же болбосо ооруп атат тигүү дегенге кичине көбүрөөк көңүл бурат экен. 8 баланы тарбиялап багыш өтө кыйын экенин биз өзүбүз кийин балалуу болуп
мына 4 балалуу болдук, ошолорду бакканда чоң ата чоң энеси болуп алар дагы көмөктөшүп атканы менен биз канчалык кыйын турарын ошондо сездик да. Мен келгенде эң деги суктанганым бир 10дон ашык келин. Биз бир ай той бердик. Ошол той бергенде 10дон ашык келин эртең менен келген, кечинде акыркы кашыкты, акыркы майлыкты жууп тазалап коймоюнча кетчү эмес да. Анан бунун деги эмнеси секрет. Эмнеде деп ойлончумун да. Көрсө бардыгы ошол биздин чоң атабызга байланыштуу экен да. Чоң атабыз ошол көп үй бүлөдө төрөлүп, анан көп бир туугандуу болуп, көп балалуу болуп, ошонун бардыгын чоң үй бүлөнү башкара билип, ошо туура калыс мамиле жасагандыктан ошондой тууган уругунун баары өзүнүн тегерегинде чогулуп, бардыгы анын сөзүн угуп турушчу экен да. Анткени баягы ошол мезгилде биз 4 муун чогуу жашап калдык. Чогуу жашап калганда бир жаман сөз айткан жери жок. Бир да жолу ачуулуу болгонун көргөн жокмун. Анткени баягы өз курагыма жараша дегендей коёндорду кармачу да. Анан биз үйлөнгөндөн жок, буну дагы токтотуш керек экен деп сакалын узун кое берип, баягы балпайып, бакай ата эле болуп калды да. Анткени курагы дагы ошого барып калды. 70ден ашып 80ге жетип калганда биз үйлөндүк окшойт. Ошентип 4 муун чогуу жашадык дагы. Анан ал кишинин турган турпаты, элдерге жасаган мамилеси, жана антип урууда улуу болуп туруп баарын чогултуп бириктирип туруу. Мында карасам баягы көрүнөт да, кээ бир туугандарынын кемчиликтери деле бар да. Бирок ошол кемчиликтерине карабай, именно жакшы жактарын айтып турат да. Жакшы жактарын айтат дагы. Ой баланча деп далага чаап, сөзү менен же болбосо бир баланчада мынтип койду эле мени деп айтып көңүлдөрүн көтөрүп турчу да. Анан мен кийин байкасам, өзүмдүн чоң энемде ошондой бир таанышман жакшы байбиче эле. Баягы салыштырып анализдеп көрсөм, ушул адамдар мындай карыгандын классикалык деги мисалы экен да, классикалык мисалы. Ал эмне менен айырмаланат? Мен анализдеп көрсөм, бул дайыма бардык нерсеге ыраазы. Турган турпатына. Мына бүгүнкү жашап, бүгүнкү дем алып, бүгүнкү ошол тегеректеп турган бала бакырасын көрүп, ошолордун ийгиликтерин көрүп, ошо менен ыраазы эле да. Сага эмне керек десе, мага бир мындай жанагы анда шариковый ручкага запаскалар неметилчү, ошонун кызылы керек деп койчу да. Ошондон алып келип берип койчу деп. Же болбосо дарылачу деги тери ооруларынчы. Көп адамдар келчү, атайын журналдар бар эле да. Биздин өзүбүздүн деги кайнатам атам врач, койсоңузчу десе болбой эле баягы клиенттери келип турчу да. Өзү мындай дары жасап, ошону элдерди дагы айыктырчу. Анан ошого бир стриптоцит керек, же болбосо дагы бир дарынын аты ошол деп койчу. Мындай суранып, муну кийет элем, ичет элем, же болбосо майлуу болуп калды, же супсак болуп калды. Эч качан антип айтчу эмес эле да. Акырын тузду берип койчу, же болбосо калемпирди берип койчу балам деп баягы жетпей калганын толуктап койчу да. Анан дайыма алкап турат эле да, алкап турат эле. Ошол экинчи мисал дайыма ыраазы, андан кийин дайыма алкап турат, жакшынакай. Үчүнчүсү эч качан бир дагы жаман сөз уккан жокпуз да. Баягы урушканда дагы бай болгур деп кичинекей мындай этегин чаап басып кеткен болуп калчу эле да. Адамдарга ошол кемчилигине дагы баягы жасап койгон кээ бир иштерине дагы баягы немесине кеткен турбайбы дегендей кичине капа болуп калат. Бирок андан ашык неме жасабайт да. Анткени дайыма мындай толук адам. Эмнеге бул чоң атаны айтып атам? Анткени ушундай жакшынакай өзүнүн турган турпаты менен сүйлөгөн сөзү менен баарыбызга, бизге гана эмес, биздин балдарга дагы ошону өткөрө алды го дейм да. Анткени эгерде чала бала түшүнгөн киши болсо, мына апабыз мектепте жакшынакай завуч болуп иштеп, андан кийин заведующая детсадом болуп, ал детсадты дагы баягы берилип да, мындай жумушка берилип иштеп, мына ушул меники, ушуну мен ушуга жеткиришим керек деп тартынбай, мына могу жетишпей атат деп жана алды да айтып кетти го.
маселени коюп ошону чечип анан ошого мына менин келиним момунтип иштейт дегендей өзү ыраазы болчу да. Баягы тыйып сен келин чайыңды гана бил дегендей кылбай ошол тиги өнүккөнгө мүмкүнчүлүк берип да. Анан мисалы мен турмушка чыгып атканда деле ошол жердеги мен эле өзүм атам айтты, ал үй бүлө абдан прогрессивдүү. Мен партияга өтөйүн дегем да ошондо. Партияга баары да советтер мезгили учурунда мен тарых факультетин бүтүп мен дагы анан мына партияга өтүп баягы партийный линия боюнча лидердик болуп кетишим керек болчу да. Анан жолдошум айтып калды, сенин партияң мен деп. Анан мен айттым да, папа ушундай деп атат десем, туура кызым деп койду. Эгер ошентип айтып атса, бул үй бүлө абдан прогрессивдүү, дагы эле жетишесиң убакыт болот келет деп койду. Анан мен дагы алардын сөзүнө угуп, өзүмдүн сабагымды берип, балдарымды төрөп, чоңойтуп дегендей жаман болгон жокпуз. Ар нерсенин өз убагы бар экен. Балдарыбыз чоңойгондон кийин мына мезгил өзгөрүп кетти. Биз шаарга келдик, андан кийин мына жакшынакай иштеп, баягы лидерлик бизде мындай качество деп койчу. Сапаттар болсо, ал өзү баары уктап калбайт экен. Иштеп атабыз да. Мына ошондой эле мүмкүнчүлүктү мына мага түзүп берип атат дегендей да. Мен 2 күндүн биринде командировкага кетип калам. Биздин баягы бул дагы керек деп туруп, баягы эми улгайып калганда деле кыйын да, чындыгында жалгыз калыш дегенчи. Мен биякта отурсам, анан чай ичпей калбадым, анан тигинтпей дебей, мына мага дагы мүмкүнчүлүк түзүп атат дегеним да. 8 баланын апасы табигый жөнөкөйлүгү, ички маданияты, шайырдыгы, калыс мамилеси менен туугандар арасында өзгөчө кадыр-баркка ээ. Жакшылыктарда төрдө отуруп, турмуштук кыйынчылыктарда акыл насаатын айтуу менен Асия апа үй бүлөдөгү жылуулукту, ынтымакты сактап келет. Азыркы учурда апа ардактуу эс алууда жана бактылуу өмүр сүрүп жаткан кези. Ар бир инсан өзүнүн изин калтырыш керек келгенде. Аялдарга из калтырыш оңой эмес, бирок оңой. Ар бир аял бала төрөгөн сайын ушул жерге из калтырат. Мамам кичинекей из калтырса дагы ошону эстеп жүрөм да. Кээде эртең менен мага телефон чалып, кызым кандайсың, бактылуу бол деп айтат да. Бактылуу бол деген сөздү үйлөнгөндө эле айтышат экен. Мамам болсо жөнөкөй күндөрдө чалып туруп бактылуу бол деп айтат да. Ошол эң жакшы из деп ойлойм да. Мен Аса жөнүндө айтып кеткен бул уз. Жанагы эмеге барып карасаңар, пано илинип турбайбы панону? Ал пано силер байкаган жоксуңар. Колу менен сайган пано. Бул отуруп алып, кылдаттык менен майда кылып жакшынакай сүрөттөрдү тартат. Ал сүрөттүн баарын чогултса, өзүнчө бир выставка аччы болот. Мен ойлойм, анда бир ачыш керек. Бир жерге барып артын Асянын сайман. Бул жөн эле сайман эмес, ал шедевр. Жана барып анан тартып көргүлөчү. Жанагы аттарды тартып отурбайбы? Өзүнчө эле динамика, движение да, ушунчалык жакшынакай кылып тартат. Ага да канча кылдаттык керек, канча эмгек керек, ошону отуруп алып жазабай. Ада өзүнүн хоббиси, бир жагынан эмгек, бир жагынан ошо менен тарбияла. Мына канча балдары бар, канча кыздары бар, канча биздин туугандары бар, биздин жолдоштору, баарыбыздын үйүбүздө бирден ошонун тарткан саймасы илинип турат. Көрдүм кандай эмгекчил бул. Анан эми айтып атпайбы, бул тиги баатыр эне болуп отурат, мына жакшынакай тартып атасың, булардын өскөн турмушун баарын көргөзүп атасыңар, баатыр эне болуп отурат. Анан мен аягында эмне дейин дейм. Бул баатыр эне мындай приставка кошкум келет да, интеллектуальный баатыр эне деп. Это же интеллект, ушунча бал тарбиялап, баарын жолго салып, жогорку билим берип, бир баланы тарбиялаган кыйын, а бул канча баланы тарбиялап атат. Эсинин кыздарын, балдарын тарбиялаган, неберелерин тарбиялап атат. Баары келип мындай апалап, жакшынакай эметип жүрөт. Ошонун баары жөнөк эле бабушка эмес, бул интеллектуальная, умная, одаренная бабушка. Анан ошончон тиги айтып атпаймынбы? Интеллектуальный баатыр эне деп приставка кылып тиги жерге илип коюш керек деп. Ошону айткым келет.
бир жолу папам бери келсең деди. Барсам, мамамдын сүрөтүнүн жанына алып барып, жаш кезиндеги сүрөтүндү көрсөтүп, кандай экен деди. Көрүп эле жүргөн сүрөт. Жакшы дедим таң калып. Сулуу экен мамаң деди. Ооба дедим. Мен туура эле кылып турумбу ушу кызга үйлөнүп деди. Ооба папа дедим. Ушу папамдын мама болгон сезимин, жакшы көрүү сезимин өмүр бою биз билип, көрүп, сезип жүрүп өстүк. Исламда бар. Кайсы аял күйөөсүн ыраазы кылган болсо, бир Аллага сыйынып жүрүп, ал аял бейиштик болот деген. Мени суктандырып, ынандырып, ыраазы болуп, жана таң калтырган нерсе, ушу мамамда ушу бактылуу болчу аялдын сыфаты бар эле. Мамама күйөөсү ыраазы болуп жүрүп өттү. Мамамдын мүнөзү бир эле күйөөсүнүн ыраазычылыгын албай, көп тармактуу туугандардын ыраазычылыгында болду. Кайнатасы жүзгө чыгып өлдү. Ал киши өзүнүн колунан эркелеп, кызын да эркелетчи эле кайта жаш баладай болуп карыганда Ася деп келинине эркелеп жүрүп көзөттү, дубасын айтып, батасын берип жүрүп. Андан башка дагы кайсы тууган болбосун, кайнелер болобу, күйөө балдар болобу, кайын сиңдилери болобу, келиндери болобу, абысындары болобу, кыздары, күйөө балдары, небере, чөбөрө, кайсы жаштагы улгайганбы, жашпы, кичинекей балабы, баарынын көңүлүн тапканга аракеттенет. Жада калса ар биринин туулган күнү да эсинде болуп, көңүлдөрүн таап, же бийлик кылып, же жок дегенде звонок кылып, дуа баталарын айтканда мен таң калам чындыгында. Биз бир нерсени эстесек, бир нерсени унутабыз го. Жок, энем баарын эстейт. Апамдын күйөө балдарына, жалпы тегерегиндегилерге, баардык адамдарга жасаган мамилеси өзгөчө сыйды, өзгөчө урматты талап кылат деп ойлойм да. Биз бул үй бүлөнүн эң улуу күйөө баласы болобуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам баардык ишке анын жыйынтыгы менен баа бергиле деп айтып кеткен осуяты бар да. Ошол осуят менен мен ойлонуп төмөндөгүдөй жыйынтыкка келдим да. Апамдын жашоосунун ушул мезгилине чыгарган жыйынтыгыбызды төмөндөгүдөй болсо керек деп ойлойм. 8 баланы төрөп, өстүрүп, ошондо тарбиялап, ошолорду адам кылып, андан кийин ошолордон небере көрүп, чөбөрө көрүп, атабыз экөө кол кармашып жашап өтүшү бул өзгөчө сый урматты, өзгөчө мамилени талап кылат. Мен өтө баса белгилеп кетчү нерсе апамдын күйөө балдарына жасаган мамилеси, кыздарына жасаган мамилеси, неберелерине, чөбөрөлөрүнө, жалпы өзүнүн тегеректеп турган адамдарга жасаган мамилеси ушунчалык сый урматка татыктуу деп ойлойм да. Мен бир нерсени айтып кетким келет. Атабыздын бул дүйнөдөн өтүп кеткенине бир нече убакыт болгондугуна карабастан мен апамдан бир нерсени байкайм да. Ал киши бүгүнкү күнгө чейин апабыздын жашоосунда жашап келет. Себеби мен байкайм, ал киши өтүп кеткендей мамиле эмес, азыр эле эшикке чыгып, анан кайра келчүдөй мамилени өмүр бою алып келатканына таң калам да, ушунчалык. Азыр эле эшикке чыкты, ал киши келет азыр дегендей, өзүнүн жашоосунда бир өзгөчө орунду коюп койгон ал жөнүндө. Ушунун өзү эле бизге абдан чоң сый урматты мен жүрөгүмдө орноткон да. Анан ушул үй бүлөдөн мен ойлойм, ушу менин бажаларым, менин оюмду тең бөлүшөт болуш керек деп ойлойм. Себеби ушул үй бүлөдөн тарбия көргөн, ушул үй бүлөгө төрөлүп өскөн кыздарды алып, ошолор менен турмуш куруп, өзүнчө түтүн булатып кетиш, турмуштун баардык абалдарында ошол кыздар менен бирдей жашап өтүш, кол кармашып жашап өтүш өзгөчө бакыт. Себеби ар бир, мен мисалы өзүм жөнүндө айтсам, өзүмдүн жолдошумдун мага жасаган мамилесинен апамдын колун көрүп турам да дайыма. Апамдын акылын көрүп турам. Ушул водопад сайып атам мен. Мондай индейип туруп анан трес кылып, анан кайра жүрмөп чыгасың мында. Мына. Мурунку берген баягы материалга сайганды үйрөндүң беле, сайдың беле? Бербедиң беле? Ия. Ал кайда? Каченада.
пачкаларды берсең. Ошентип чайып үйрөнсөң анан мындай түрлөрүн дагы көндүрөм, көрсөтүп берем, анан үйрөнөсүң, макулбу? Кызыл, көк, сары жиптер менен чайып үйрөнөсүң дагы. Анан жакшы билип каласың чайганды. Мен эми Азия жеңе деп айтып келебиз. Ал кишини илгери менин байбичем экөөбүз биринчи үйлөнгөндөн баштап билем. Ал 1963 жылы эле, ноябрь айы эле. Мен ушул жерде мединститутта 6-курста окуп жаткан убагым болчу. Ушул колуктумду алып барып, Куланак деген, Нарын районунун Куланак деген айылы бар. Ушул жерге алып бардым. Алып барып, бир тууган эжемдин колуна алып бардым. Ошол жерде биз бир түнөгөндөн кийин эртеси жеңем биздин артыбыздан кыргызча айтканда кубалап барды. Мына ошол кезден бери билем. Мен ошол биринчи көргөндө эле бул кишинин ушу даанышман, акылман экендигин байкадым эле да. Себеби биз жакшынакай сүйлөшүп, бири-бирибизди жактырып жүрүп эле барганбыз. Эч кандай ала качуу тигиндей мындай болгон эмес. Бирок ошондой болсо дагы жакшынакай сөздөрүн айтып, бизге келечекке бакыт таалай, ырыскы каалап, ошентип бир жакшы айткан сөздөрү ушу менин алигиче менин эсимде. Мына ошондон бери бул кишини мен жакшы жакындан, жакшылыкта болобу, эми адамдын турмушунда болот, жамандыктар болобу, ошонун баарында чогуу болуп, чогуу жакшы билем бул кишини. Анан эми бул киши жөнүндө айтсак өтө көп жакшынакай моменттер бар. Мен эми бул кишини жеңе деген менен мага кайнене сыяктуу. Себеби менин кайненем 1968 жылы март айында дүйнөдөн эрте кетип калды. Ушу кокусунан кетип калды, оорусунан. Кан басымы жогору экен. Мына ошондон баштап бул киши мага кайнене сыяктуу болуп келет да. Мен ушу 48 жыл Нарында ар кандай жумуштарда, жетекчи кызматтарда иштедим. Ошондон ушул Бишкекке айына кээде 2-ден 3-төн келип калчу. Ал кезде Фрунзе эле келип кетчү убакыттар болгон. Мына ошондо келатсам дагы, баратсам дагы ушул кишилердин үйүнө токтобой кетчү эселек, байбичем экөөбүз. Анан бардык жакшылыктарда чогуу болуп, ушу кашында болуп, ушундай болуп келгенбиз. Анан менин кайнагам Эмил бул кишинин өмүрлүк жолдошу. Дагы бул дүйнөдөн өтүп кеткенине бир топ жыл болуп калды. Мына азыр ошол кишинин керези боюнча мына Бишкекке көчүп келип, баласынын, уулунун колунда ушундай жакшынакай жашоо өткөрүп келет. Анан эми бул киши абдан даанышман, эне десе эне, айыл журтун мындай бириктирген, мындай данакер адам да, абдан. Мына мен бардык убакта байкап келем, ушул менин атамдын, кайнатамдын бир туугандары, жери же тең туштары, ким болсун ушул таанышман адамдары, баары ушул кишилер ушу байкап, баарын бириктирип тургандай жүрөт да бул киши. Абдан таанышман адам. Анан мына ошол байке дүйнөдөн өтүп кетерде керес кылган экен, ушу балдарын колуна бар деп. Анан эми бул киши бүгүнкү күндө баатыр эне. Мына бир уул 7 кызды тарбиялап, өстүрүп, окутуп, чокутуп дегендей ошолорду үйлөндүрүп, мына ошолордун жакшылыгында жашап аткан кези азыр. Анан бул киши азыр деле ошол жана мен айткандай, ушу бир туугандарды бириктирип, ушу бир туугандардын арасында данакер болуп жүргөнү азыр деле байкалат. Даже бизге дагы кээде кеп кеңешин берип, акыл насаатын айтып, мен деле бир топ жашка барып калдым. Ошентсе дагы ушул киши менен дайыма кеңешип, иш кылып, жакшынакай жакшылыкта болобу, жамандыкта болобу, бирге иш кылабыз. Анан бул киши азыр мынакей, мына кыздарынын баары жакшы, жогорку окуу жайларды бүтүргөн, уулу жана Нурбек көрдүңөр, ал болсо азыр жогорку кеңеште эмгектенип келет. Колуктусу болсо өкмөттүк эмес уюмда көп жумуштарды аткарып ада жүрөт. Мына алдар бала чакалуу. Мына неберелери, 2 небереси азыр Канадада окуп атат. Иштеп атышат, жакшынакай жашап, бала чакасы менен алар аякта. Буякта балдары, неберелери менен буякта балдары жакшынакай жашап атышат. Мына ушу жакшынакай жыргал турмушта ушу киши азыр өзүнүн ордун таап жакшынакай жашап аткан кезде. Мен бул кишини абдан сыйлаймын.
Анткени бул киши мага, как жанагы айтып кеткендей, кайнене катары ушу дайыма жакшы мамиле жасап, мени бардык жактан колдоп келет. Адамга жакшы сөз, жакшы мамиле, жакшынакай сый бул табылбаган нерсе. Вот бул киши дайыма ушул сый, урматтын тегерегинде жүргөн жакшы киши. Мен да кишини аябай сыйлаймын. Ал киши да мени сыйлайт, бала чакасы менен, мына кыздары баары тең сыйлап, ушу жезделеп турушат. Мен, значит, ушул сый, жакшынакай урмат, бардык ушул жакшы нерселер ушул кишинин тегереги аркылуу, ушул киши аркылуу болуп атат деп сезем да. Анан эми бул кишинин да бир өзгөчө эмеси, жакшы жагы, бул киши өзүнчө эле энциклопедия. Өзү тарых мугалими, көп жылдар бою ушу тарых мугалими, тарых сабагы боюнча мектептерде сабак берип келип, кийин балдар бакчасын жетектеп, анан ушул көп жакшы тарыхты билет да. Бир туугандардын арасында болобу, эл журттун арасында болобу, ушу эс тутуму жакшы үчүн ушул көп нерсени унутпай дайыма эметип келет. Мындай жакшы эсине тутуп келет да. Вот ушул бир кишинин атын айтсаң, ошонун артына чейин исилдегендей ушу сразу, ал киши тигинин мындай болот, мындай тууган болот, мунусу болот деп такай ушундай айтып келет да. Бул кишинин ушу эс тутуму аябай бийик да. Вот. Анан дагы бул кишинин бир жакшы касиети ушу эл журтту ала билгенинде да. Куда сөөктүү болобу, тели тең туштуу болобу, бир туугандар болобу, ушуларды ушул бириктирип, баарын текши көрүп, текши ала жүргөнүндө. Бул өзү чоң касиет. Себеби бизде азыр ушу мээримдүүлүк жетишпейт. Азыр адамдардын пейили кишине тарыгандай сезилет, мен байкашымда. Мына ушул заманда ушул кишинин алып жүргөн орду абдан чоң дагы, кенен дагы да болуп эсептелет. Бул Ася бирөөнү жамандап, анан аялдар ушакка тиги жакын эмеспи? Ушактап, бири-бирин ушинтип, анан ушундайлары бар да. Бул Асияда анын бири да жок. Бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандап, ошенткен бир да сөзүн уккан жокмун. Анан эми акырында эми айтарым, мынакей мынча неберелүү, мынча чөбөрөлүү болуп, жакшынакай балдарынын жакшы немесин көрүп атат. Эми мен кааларым Асияга жакшы карылык берсин, бактылуу карылык берсин. Ошо балдарынын убайын көрүп, анан кийин ушу ден соолугу чың болсун. Азат жакында эл аралык олимпиада болот деп ошого кеттиң эле. Результат эмне болот экен деп ойлоп отурсам, рас болуптур. Кыргызстандан барган силер астрономиядан 3-чү орунду алган турбайсыңарбы? Ошонун кут болсун балам. Мен аябай сүйүнүп калдым. Өмүрлүү бол. Ушундай бийиктикте жүрө бер. Азыр 11-эле классың буюрса, жогорку окуу жайына өтсөң, дагы бир ушундай жетишкендиктердин чоң-чоң ийгиликтерине катышып жүрүп, окумуштуу болуп, акырында мен сенин Нобелевский сыйлыкка жеткенге чейин дагы 5-6 жыл жашасаң, анан ошону көрүп калсам, аябай дагы бактылуу болом. Сенин бөлөлөрүң, сенин бир туугандарың, жекжатың дагы балдарга үлгү бол, Сенин даражаңа жетип, алар дагы ушундай чоң жетишкендиктерге жетсин. О, миналлаху акбар, өмүрлүү бол. Ушу берген батамды Аллам кабыл кылсын, Өмүрлүү бол, бактылуу бала бол, атының бир туугандарың аман болсун. О, миналлаху акбар.